Кудусайда мынау неме болду да авария болду. Азыр уктап калып кирип кетти да эртең менен. Бизге адам эзилип калыптыр. Бензовоз жолдон чыгып оодарылып калган. Айдоочу каза болгону айтылууда. Күйүүчү май ташыган унаа жолдон чыгып талаага оодарылып калган. Ал эми айдоочусу каза болгону айтылууда. Видеонун автору билдиргендей, кырсык Жалал Абад облусунун Кудуксай айылына жакын жерде болгон. Ал эми расмий маалымат азырынча бериле элек. Кудусайда мынау неме болду да авария болду. Азыр уктап калып кирип кетти да эртең менен. Бизге адам эзилип калыптыр. Эмелер келмейинче чара албайт, бул кабина былчыйып калган да. Карачы кабина былчыйып калган. Адам эзилип калыптыр ичине. Салерке экен агыда туруп турат. Ургаачылар өзүнчө отурушу керек. Ырчылар шайтандын кулдары. Казакстандагы тойдогу билдирүү талкуу жаратты. Казакстандагы үйлөнүү тоюнда айтылган сөздөр социалдык тармактарды дүрбөлөңгө салды. Казакстандагы үйлөнүү үлпөттөрүнүн биринде коноктордун бири аялдар эркектерден өзүнчө отурушу керек деп айтып, аларды ургаачылар деп атаганы, ошондой эле ырчылар шайтандын кулдары деген билдирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Видео социалдык тармактарда кеңири тарап, колдонуучулар ар түрдүү пикирлерин билдиришүүдө. Казакстандын ички иштер министрлиги социалдык тармактарга тараган видеодон кийин Түркстан облусунун 66 жаштагы тургунуна карата кылмыш иши козголгонун билдирди. Яндекс таксист 2 баламды жана коляскабыз менен албай, орой мамиле жасады деген видео тарады. Азырынча тийишелүү органдардан расмий комментарий бериле элек. Акталада сел жүрүп үйлөрдү каптады. Кечээ Актала районунун Жаңы Тилек айылында сел жүрүп 18 үйдүн короосун суу каптады. Маалыматка ылайык, селден коргоочу канал аркылуу коктуколоттордон келген суунун көлөмү көбөйүп, каналдан ашып кеткен. Натыйжада сел суулары 18 үйдүн короосун аралап өтүп, 2 үйдүн жертөлөсүнө кирген. Мындан тышкары дагы 5 үйдүн короосуна сел алып келген ылай жана таш калдыктары топтолгон. Учурда тийишелүү кызматтар тарабынан аймакта тазалоо жана кесепеттерди жоюу иштери жүргүзүлүп жатат. 33 жылкы багып, сотто акталып чыккан кишиге батир белек кылышты. Казакстанда жалган айып менен абакка түшүп, сот тарабынан акталып чыккан кишиге батир белек кылышты. Айта кетсек, 33 жыл бир кишинин жылкысын багып, 100 жылкы урдат деген айып менен камалган жарандын окуясы кеңири тарап, катуу талкууга алынган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте унаа велосипедчен жаранды сүзүп, ал көз жумган. Бишкекте жол кырсыгынын кесепетинен 22 жаштагы велосипедчинин каза болгонун патрулдук милиция башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, кырсык 4-август күнү кечки саат 19:20 чамасында Абдрахманов жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Алдын ала маалымат боюнча 1996 жылы туулган айдоочу Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаас менен Абдрахманов көчөсү аркылуу түштүк тарапты көздөй бара жаткан. Ошол учурда велосипедчен жөө адамдар өтүүчү өтмөккө жетпей, жолду кесип өтүүгө аракет кылып, унаа сүзүп кеткен. Оор жаракат алган 22 жаштагы жигит окуя болгон жерде каза болгон. Учурда кырсык боюнча текшерүү жүрүп, анын бардык жагдайлары такталууда. ХБК районундагы түнкү ызы чуу тургундардын нааразычылыгын жаратты. Социалдык тармактарда ХБК районунун тургуну таңкы саат 4:00 чамасында аялдамага чогулган жаштардын катуу музыка коюп, кыйкырып өкүрүп, тынчтыкты бузганына нааразы болду. Анын айтымында окуя Разаков көчөсүндөгү номер 22 үйдүн жанындагы аялдамада болгон. Ызы чуу дээрлик 1 саатка созулуп, жашоочулар милиция чакырган менен кызматкерлер келгенче күтө алышкан эмес. Биз жол боюнда жашайбыз. Күнү бою унаалардын жана мотоциклдердин үнүн угуп эле келебиз. Таңга жуук гана кыймыл азайып, эс алабыз дегенде ушундай окуя болду деп жазган тургун.
Okan başka çünkü ben Okan başka onun için akça tapaya da işte çok hapsırınca buldağı. Assalamu alaikum, hurmatly Kırgız elim, men Kıvançbek kızı Kımbat. Bundan алдында сіздерден жардам сурап кайрылган элем. Оğlum Muhammed 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Bundan алдын 3 жолу операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сіздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип берүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп, жүрөгүм ооруп. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу Кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатат. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда эмбак ачылган 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Ата сізге пәтер сыйлап жатыр. Қуаныштысыз ба? Жаңа ол айтып қалды ғой, әрбір еңбек ақталу керек. Енді әрбір істің қайыры бар. Егер әлгі видео таралмаса, сот болмаса, дәл осындай жақсы адамдарды біз көрмейтін едік, білмейтін едік. Сондықтан ата апа өздеріңіздің нығметтеріңіз, сіз 21 жыл жұмыс істедіңіз, малшы болдыңыз. Сіз 33 жыл жұмыс істедіңіз. Міне енді атымдай жомарт кәсіпкерлер пәтер сыйлап жатыр. Ата қуаныштысыз ба? Қазір енді дастарханнан Анда түшпүлөдө мен анын эриң сөгүнгөн сөз кармап отыруп. Жана эртерээк айтып белең анан эки балам менен отурган. Айттым го мен. Могул жерде коляска менен турган эле чоң кыз коляскаң бар экен, балаң бар экен салбайм деп айтпайт белең. Анан отуруп мен эки балам менен коляска менен отургандан кийин анан сен салышың керек деп. Салышың керек деген жокмун, байке. Отура албай салышып деле койсоңуз болмок, негизи дедим. Бала чакаң барбы сенин деле? Сен сүйлөчү.
эке түшчү Сенсіреймелі. Сенсіреймелі. Ереңнің акыбалы оңой экен, сенин акыбалың кой, мен этиме тийбей түшкүлө, пожалуйста. Мен ишим болбосун сен. Баласынын көзүнчө дагы сөгүнө ошо. Эртерээк айтпайт белең. Чоң кыз бала чакаң бар экен, коляскаң бар экен, мен салбайм, комфорт чыкыр деп айтпайт белең. Ти такси келсин, аны түшөм, мен көчөдө тура берем кечке. Акысына келгенден да кичине корксоңор кылайын. Сиз кирип атасыз бирөөнүн Мен акысына. неде кирип атам сенин акына? Сен айтып атасың. Келдиң, салышпайсыңбы деп. Мен Салышпайсыңбы деген жокмун. Занятмен. Коюңузчу байке, көрдүңүз койсуңуз деле, бала чакаңыз болсо түшүп салышып койсоңуз болмок да. Мен мына канча жыл эме таксиде жүрөм, Айтсаң салышып килтейген аталар деле салышат, кел кызым салышып коеюн депчи. Сизде деле бала чака бар да, туруп салышып койбойсузбу? Адамга вежливость. Мен эмне кылдым сизге? Байке салышып. Токтодуңузбу? Байке, токтодуңузбу? Мен должунмун. Жок, салматсызбы байке деп мен жакшынакы учураштым. Учурашканда жоксузбу? Салматсызбы байке дедим сизди карап туруп. Тез дедиң, оны айышты ачып туруп. Балаң чуркап чыкты. Аны таштап койдуң да, колясканы ачып кой багаж дедим. Байке, мен терезеңиз мына түшүрүлүү экенби? Байке, салматсызбы дедим мен. Мен азыр түшүрдүм го мен. Коюңузчу байке, жана эле ачып болчу. Байке, салматсызбы дедим. Балам түш дедим. Ана колясканы бүктөп, кызымды салып коляскамды түшүрдүм мен. Салып атсам дөңкүлдөт жана баллонуна тийип атса дагы барып карап да койгон жоксуз. Ал жерде мен бирдекен сындырып алсам дагы айтмаксыз. Сиз эле айтпайсың. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Unutpaysızlar, biz musulmonmiz. Musulmon bo'lgandan keyin bizga shariatning hukmi bor. Ya'ni Allohning hukmi. Mening halol, mening harom ekan vaqt etib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tgan. Endi Allohga shukr deymiz, aroq degan beladan qutuldik o'sha to'ylarda. Biroq tag'in bir ikki narsa bor, hurmatli tomorqalar. Birovi mana muzika degan beladan qutulishimiz kerak. Bu shariatga tükka saygelmaydi. Ikkinchisi, urg'ashlar men erkaklar bizni birga o'tirib bo'lmaydi shariatda. Keyingi to'ylarda tamada anim sevan qulog'ini orqasiga. Sebebi biz baribir Allohning oldiga biramizda javob beramiz. Biz endi turkum to'xtatdik, shuni aytib o'tishimiz kerak. Mana anchilar xafa bo'lmasin ham janob. Ro'za deganlar qarindoshimiz kelyapti-da. Ularda endi sonda to'y o'tkazib, ularda sen to'y o'tkazib qo'yadi-da, jumsiz bo'lmay kelib tushadi. Потому что shariatda ularda mening ahal axshisi deb aytadi-da, azonchisi shaytonning. Sultan onun için kalamaydı mı şeytan kazanısı? Endi biroq men o'z tilagim o'shay. Jalpa baxtli bo'lsin deymiz. Baxt degan biroq narsa men ko'chilib qo'ysam, sening kechirim so'rayman. Men emas, Allohdan kechirim so'raymiz, rahmet.